Айтматов командасы биринчи лигада Бакай Ата командасы менен Талас облусунун эки командасы беттеш өткөрүп, Бакай Ата командасынан тилекке каршы ушул Айтматов командасы утулуп калды. Экинчи орундагы ушунча команданын арасында бул өтө чоң жетишкендик, ийгилик. Жана ошондой эле качанкы Картбек агабыз десек болот. Ушул агабыз азыркы күндө да мынакей Айтматов командасынын капитаны болуп, балдардын башын бириктирип, чогултуп, балдарды даярдап, бүгүнкү деңгээлге алып чыкты. Ага, жаңы эрежелер менен, жаңы Айтматов командасы быйылкы, бул качанкы берки чыгып келаткан Айтматов командасы быйыл мынакей финалга чыктыңыздар да. Оюн өзү кандай болду? Быйылкы чемпионат. Канча оюнду көргөн инсансыз да сиз? Мен бирок ушул азыркы эрежеге мен өзүм чын жүрөктөн мындай жүрөккө колкунга толду да. Эреже негизи эреже жакшы эле чыкты да. Ушуну жакшылап дагы бир аз анча жерин оңдоп койсо, бул эреже жакшы. Балдарда травма жок. Жакшы оюн болду, эреже жакшы эле болду да. Балдарга, аттарга бүттүгүнө бирке жеңилдик болду, жакшы. Эрежеге өчүш немем деле жок. Жакшы болду эреже да, сон жакшы чыкты. Ушуну жакшылап ушул улакчылар баарыбыз бир колдоп жакшы кылсак, будан да сонун оюндар өтөт деп ойлойм да, Кудай кааласа. Айтматов командасы Талас ичинде Бакай Ата менен чабып жүргөнсүздөр туурабы? Айтматов командасы бул туруп эле бир моментте курулуп калды. Ошо Бакай немеде Карабалтада Байыш, Эрлан ушундай балдар бар. Ошо Бакай Ата Каманбайда балдар ошо Карабалтада иштешет. Анан ошол жерде барып бир экинчи лигага келели, Картбек бир тренер болуп бериңиз деген магачы. Анан барып ошол жака барып экинчи лига ойноп келели дегенбиз. Анан ошол экинчи лига жок болуп калгандан себебинен анан биринчи лига келишке туура келди. Анан биз жуп эле бир 10-15-20 күн ичинде эле балдарды бир аз чогулта калып, аттарды чогултуп, анан эми бир барып ойноп, бир финалга барып, ошо бир байге илинсе экен, бир оюн көрүп келели жатканча деп ошентип келгенбиз. Кудайга шүгүр, байге илинип экинчи орунга турабыз. Жакшы. Демек мындай ушул финалга чейин чыгып кетебиз деген бир ойлор көп деле болгон окшойт. Мындай жөн жатканча адам көрөк. Ойын ойноп келели деген тарихти эле келген экенсиздер да. Негизи мына финалга деп ушундай неме кылган эмеспиз. Биз чукул эле болуп калды да. Чукул жерден эле даярданып калышты. Анан ошол жерден чукул даярданып, бирок жакшы финалга чейин келип калдык. Анан бирок биз атайын эле жакшы оюн көрсөтөй, жакшы болду финалда эки талабыбыз бир келип, анан башка сүйлөшүү да жүргөн жок, эчтеке бир оюн спорт да, до конца ойноп. Талаш тартыш кадимкидей эле болду. Сүйлөшүү болгон жок. Мен сал, сен утпой, биз утулуп калайын деген жок болот. Жок, бир жакшы элге да, өзүбүз да бир күчүбүздү көрүп, жакшы ойнойлу деп атайын финал жакшы оюн болду. Жаныңарды карчы рөл до конца ойнодук да, до конца. Сен мындай андай жок, до конца оюн күчүбүздү көрдүк, жакшы оюн болду, кырсыгы жок. Сонун оюн болду. Мен ыраазымын оюнга да. Сонун оюн болду. Эч командаларга Бакай Ата командасына ийгилик, жакшы даярданышты, жакшы балдар да жакшы. Таластан балдар да алды. Биздин Кара Бурадан балдар да, Айтматовдон балдар бар. Сборный түзүлүп келишти, мээнеттер жанды да. Бүт нерсе мээнетке жараша болот. Мээнеттер жанды. Байгелер болсун. Кубанычка чек жок экен. Көрүп атасыздар. Бу ак каска, качанкы ак каска. Ушул каска менен таанылган агабыз. Азыркы күнгө чейин ушуну мындай символика кылып башында кийип жүрөт. Ага, ушу каскаңызга канча жыл болду? Мен өзүм чабып чыкканда ушул Барпиев Нурлан деген акебизди азыр ушундай күнүртүп, ушундай кыялданчым. Чынын айтсам, Нурлан акенин негизи үйүнө барып, сүрөтүн алып барып, сүрөтүн карап, ушинтип кыялданган улакчы болчумун да. Анан ошонун каскасына көрүп, анан ошо Нурлан акедей улакчы болсом экен деп тилек кылып жүрүп, анан каска таап, анан тигип ошо Нурлан акелердей болоюн деп, Кудайга шүгүр, улакчы болдук. Бул неден ага? Резина окшойт. Же резина эмне? Велосипед чендердики болуш керек деп ойлойм. Бул жакшы да, берки хоккейисттердикине караганда жеңил. Аябай жеңил, жакшы да. Кысканы мага өзүмө жагат. Баракелде. Анан Айсарат же Гүлсарат. Көптөн бери ушул атты чабып жүрөсүз. Айлык өкмөттөрдө дагы мындай сизге жакшы аргымак жарашып, ийгиликти ушул ат менен биргеликте көрсөтүп атасыздар да. Ат туурасында айтыңызчы. Бул өзү аябай жакшат, ойлогон жериңе барат, ойлогон жериңен ушундай жакшат да, өзүчө бирке башы мындай болот, ойлогон жериңе бара турган ат да, кармай турган жерге жетесиң, кийсең ушундай жакшат. Өзүмө жагат. Бул өзү Көксайдык болчу. Көксайдан бир
Грузиядан акебиз сатып алган Айдар деген. Биз айыл өкмөттө бий болуп шайланып, анан ушул атты сатып алып келип, мен ал дегем ушул аке ушул атты жакшырат депчи. Анан ошодон бери алып, эми Грузия айыл өкмөттө эмес, биздин айыл өкмөттө Айтматов командасында да чабып өзү жакшы ма, өзү жагат да. Мына караңыздарчы, кандай кереметтүү команда Айтматов дегендей. Ошондой эле Айтматов атабыздын чыгармасындагы Айсарат дал ушундай болгон. Айсаратты ушундай сүрөттөгөн. Айсарат аркылуу мынакей кыргызды дүйнөгө таныткан. Бүгүнкү күндө да кыргыз көкбөрүсүндө дагы ушундай Айсараттай, аргымагыбыздай мыкты эр жүрөк балбандарыбыз менен кыргыз көкбөрүбүз аламга таркап атат десек болот. Ага, ат жолдон аман болуңуз. Рахмат сизге. Канча жаштарды ыктандырасыз, шыктандырасыз. Сизди дагы ушинтип Картбек агабыздай улакчы болсок, Биз Кудай таалам ушу ат жалдында ушундай бир өнөр берип койгон экен, Аллага шүгүр. Мен чаппайын эле тренер болуп, жаныңарда карам болуп, колуман келген жардам берейин десем, анан жаш балдар айтты, аке, сиздин чапканыңыз эмес, жаныңызда жүргөн караныңыз эле бир өзүнчө бир дух, сизди алып күч алабыз дегенден анан мейли ана дедим, ана капитан болоюн. Анан пайдам тийсе барайын, зыяным тийсе жаныңарда эле жүрөйүн десем болбойт. Анан айла үкөлөрүм да болбойт. Акелер да бар деп ошо мен командага кошулуп келип калдым. канчага чыктыңыз? 42ге чыктым. Мынакей 42 жашта бөрү карырса да бир койлук алы бар дейт. Бүгүн агабыз дагы да өзү темпте экен, ритмде экен, пайдасынан башка зыяны жок экен. Бүгүн өзү көргөздү. Рахмат. Ийгилик сизге. Рахмат.